Тоң чилдеси фестивалі Кыргыз элине таандык баалуулуктарды даңазалоо менен этнотуризмди эл аралык деңгээлге чыгаруу максатында алгачкы жолу уюштурулду. Кышты узатуу жана көктөмгө даярдануу жөрөлгөсүн утурлай көчмөн маданиятын кийинки муунга жайылтуу колго алынган. Элди кышкы туризмге дагы тартып, ошол менен бирге кыргыздын каада салт үрп адатын, кыргыз көчмөн калкы кышында кандай жашоону көргөн ушул максатта мындан кийин салтка айлантып Чилде фестивалын көпкө чейин узартабыз деген максаттарыбыз бар. Фестивалдын көркүн салбуурун оюндар ачты. Этноспорттун түрлөрү боюнча мелдештер да орун алды. Буга жергиликтүүлөр гана эмес, четтен келген коноктор да кызыгып катышты. Кыргызстандын жаратылышына кызыгып атайын көрөйүн деп келгем. Бул фестивалга туш болуп калганыма абдан сүйүнүп жатам. Кыргыз эли мага аябай жакты. Меймандос келишет экен. Ошондой эле каада салты маданияты да келген ар бир адамды кызыктырат десем болот. Эмкиде досторумду да бул жака ээрчите келейин деп атам. Тоң чилдеде баягы үшүп жөн эле жата бербестен ошо ишкерлерди чакырып, саякатчыларды чакырып, ушу туризмди өнүктүрүү максатында алгачкы фестиваль өтүп атат. Буюрса жакшы деңгээлде, элдин маанайлары жакшы. Көлдөн тиги бешикти алып чыгып келаткан кезде да тоолор, мына ысык көл болуп баары чагылдырылган да. Көл аймагы көркөм кол өнөрчүлүктү да аздектеп келет. Иш-чарага аймактын уус чеберлери өз колунан жаралган кийиз буюмдарын ар кандай кооздуктагы эмгектерин алып келип көргөзмөгө коюшту. Дагы ушундай көп фестивалдар болуп турса, ушу кол өнөрчүлөргө жакшы экен, жасаган оокаттарыбызды туристтер көп кызыгып алып атышат. Фестивалдын Тоң районунун Шатылы Боз үй шаарчасында тоо коюнунда өткөнү дагы жөн жерден эмес. Бул улуттук баалуулуктарды гана жайылтпастан, өлкөнүн кооз жаратылышын туристтик багытта даңазалап, чет элдиктерди тартууга өбөлгө болот. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.